Депутат Мадумаровтың айтқандары бойынша, ошол жерде фракциянын жыйыны болгон дейт. Фракциянын жыйынына 5 депутатыбыз чогулуп барганбыз дейт. Ошол жерде депутат Ербаев да болуш керек эле. Мына биздин мурдагы коопсуздук кызматынын кызматкери ал так билет. Билбесеңиз Ербаевтан сурасаңыз айтып берет. Кайсы маалда биздин кызматкерлер сизге келип представить этишет, кайсы маалдарда этишпейт. Дагы бир жолу айтам. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мыйзамынын негизинде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери сизге келип представить эткенге эч кандай мыйзам жол бербейт. Билбесеңиз окуңуз ошол мыйзамды. Ошону түшүнүп аласыз. Голословно айта бербеңиз. Мына $1000 деген $1000 берсең өткүзөм деп айтты деген бала. Ташматов деген жигит ошол. Аты А кетет, Алишер бекенин, кимин Абдыганов билбейм. А Ташматов деген жигит. Мына ошол урматтуу депутат Адахан Кимсанбаев жанында туруп алып видеодо сүйлөп атат. Ошол жигит $1000 бересин деген жигит, $1000 берсең өткүзөм деп айтты деген жигит. Мына дагы бир жолу айтайын. Азыркы күндө ошол жигитке кайрата дагы 5 факты катталды. Ошол жерден продукталарды, жер семчиликтерди алып өтүү боюнча. Ал өзү эле эмес, үй бүлөсү менен иниси кошулуп туруп, кылмыш иш ачылган аларга. Мына ушундай контрабандисттер ушул депутаттын жанында туруп алып сүйлөп атат. Бул депутат болсо туура ушундай деп айтып атат. Мен муну факты менен айтып атам. Андан кийин бир айыл боюнча 2 айылдын ортосуна пост коюпсуз дегендер. Туура, урматтуу депутаттар, мына Баткен облусунан чыккан депутаттар, Дейлик районунан шайланган депутаттар жакшы билесиздер. Развилка деген жер бар, Кайсо деген жер бар. Бардык жолдор келип ошол жерге чыгат. Ошол жерден карап биз пост коюп, ошолорду контролдоп турабыз. Ар бир жанагыдай жапайы кирип кеткен жолдорго, ар бир жолго бирден адам кое албайбыз. Мүмкүнчүлүгүбүз жок андай. Ошо развилкага койбой турган болсок, развилкадан чыгып туруп эле 20-30 жол кетет. 20-30 жолдун баарын контролдош кыйын. Мына ушуну дагы башынан айтып атам. Туура кайсыл бир деңгээлде ыңгайсыздык түзүлөт. Бирок мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылууга бул негизги маселе болуп саналат. $23 тоннаны өткүзбөй атасыңар деп атат. Жанагы мамлекеттик кампадан алып чыксак да өткүзбөй атасыңар деп атат. Бул туура эмес, бул калп сөз. Эгерде айыл өкмөттүн справкасы болсо, мына азыр өзү көрсөткөндөй кайсыл жерге канча каптан бөлүп берүү боюнча толук маалыматтары болсо, ал машиналар өтүп турат. Ошондуктан бүгүнкү күндө Колунду, Борбордук, Арка, Максат жана башка айылдарда толук бойдон жер семирткичтер менен камсыз болгон. Ал эми азыр ташып бараткандардын бардыгы булар контрабанда болуп эсептелинет. Ушуну түшүндүрүп, эч кандай түшүндүрө албай койдум да. Ошол ташылып аткан азык-түлүктөр жана айтылып атпайбы? Биздин азык-түлүктөр качан контрабанда болот деп. Биздин мамлекетибизде баасы аз болгондо, арзан болгондо, башка жактарда, сырт жакта баасы кымбат болсо, мына ошол контрабанда болот. Дагы айтайын, биздин мамлекетте бүгүнкү күндө азык-түлүктүн баасы арзан. Башка жактардан көрө. Башка жакка ташылып кетип атат. Эгерде ал жакта арзан болгондо, ал жактан ташылып кириши мүмкүн эле. Ошондуктан сактап калуу үчүн ушул бүгүнкү бааны, бүгүн коомубуздагы жанагы азык-түлүктү сактап калуу үчүн жасалган иш-аракеттер болуп атат, туугандар. Урматтуу депутаттар, ушуну туура түшүнүш керек. Эгерде биз ошол жерге постторду койбостон, мына менин бир орун басарым бүгүнкү күндө 2 айдан бери Баткенде иштеп атат. Командировкага жөнөткөм ошол жака. Погранслужбанын башчысы Шаршеев 2 айдан бери Баткенде командировкада. Коопсуздук, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ички коопсуздук управлениясынын башчысы 2 айдан бери ошол жакта. Центральный аппараттагы погранслужбанын ушул жерде отурган кызматкерлеринин көпчүлүгү Баткенде.
Бизден көптөгөн адамдар командировкага жөнөттүк Баткенге. Мына ошон үчүн коопсуздук, баягы азык-түлүк коопсуздугу сакталып турат. Эгер ушуга көңүл бурбастан, унчукпай карап отурганыбызда баары сыртка агып чыгып кете бермек. Бул жерде көптөгөн экономиканы билген, өндүрүштү билген, бизнести билген депутаттар отурасыңар. Биз айласыздан жасаган жумушубуз. Но зато мамлекеттеги азык-түлүк коопсуздугун сактап отурабыз, стабилдикти сактап отурабыз. Бул эң негизги маселе болуп атат. Туура эмес айтып атат, жанагы документи бар дагы адамдарды өткүзбөй атат. Андай эмес. Андай эмес. Документи бар адамдардын бардыгы өтүп атышат. Айыл өкмөттүн справкасы менен, айыл башчынын справкасы менен бардыгы өтүшөт. Аларды өткүзбөй коюуга биздин эч кандай укугубуз жок. Себеби ал жерде дагы биздин элибиз турат. Эгерде кайсы бир депутат патриот болсо, биз андан 100 эсе патриотпуз. Ошол элдин коопсуздугу биздин мойнубузда турат. Андан сырткары министрликтин айтканы туура. Министрликтер жанагы быйылкы жылы муну дагы ачык айтып коюш керек, урматтуу депутаттар. Кайсыл бир деңгээлде түзүлгөн келишимдери кымбат болгондагы, алардын алып келген товарлары кымбат болуп калган. Бирок биз алып киргенге эмес, алып чыкканга контрабанданы коюп атабыз. Алып чыкканга жер семирткичтер ушу бизден чыгып кетпесин деп, рыногубуз толсун, элдин, дыйкандардын баарына ошо жер семирткич жетсин деп контрабандага бөгөт коюп атабыз. Андан сырткары, бая башында айтып өткөндөй, биздин кызматкерлер эч качан Мадумаровго барып аган представить этпейт, эткен да эмес. Муну билбесе так билип алсын. Мыйзамдын талабы ошондой. Урматтуу депутаттар, эгерде сиздерде ушул маселелер боюнча, жана мен бир жолу айттым, дагы бир жолу айтайын, маалымат керек болсо, ушул маселелер боюнча, кайсы бир деңгээлде мындай бир суроо талап болуп аткан болсо, мен ар дайым түз жооп бергенге даярмын силерге. Биз эч качан качып аткан жокпуз. Качып бозуп аткан жокпуз. Жанагы постто туруп, эки биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин эки кызматкери Мадумаров менен барып жаакташпай, унчукпай, акырын сыртка чыгып, же болбосо башка жака чыгып турганы бул эң туура болгон. Жана мындан кийин дагы ошондой болот. Рахмат барыңыздарга. Рахмат. Сөз